Франциядан өшөрлөгөн жаан селдин жүрүшүн шарттады. 13 райондо жогорку коркунуч сакталууда. Дайынсыз жоголгондор ондоп саналат. Куткаруу иштери уланып жатат. Мексиканын президенти Энрике Пеня Нието каршылык акциясын басуу учурунда 43 студенттин жоголуп кеткенине байланыштуу муниципалдык полицияны жоюп, кайра түзүү пландарын жарыя кылды. Өлкө башчынын планы боюнча жергиликтүү полициянын бардык 1800 бөлүгү таркатылып, андан кийин федералдык көзөмөлгө коюлат. Эске салсак, 26 сентябрда Игуала шаарында демонстранттар менен полиция күчтөрү кагылышкандан кийин бул чырга аралашкан 43 студент бейдарек жоголду. Киевде ырчы Ани Лорактын концертин Украина улуучулдары үзгүлтүккө учуратууга аракет кылышты. Аткаруучуну Россияда жана Крымда ырдаганы үчүн чыккынчы деп атаган ондогон адам полиция менен кагылыша кетти. Тартип бузгандардын 10-у кармалды.